بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Өткөнкү кулк мүнөз темасынын 3-чү бөлүгүнөн улатмакчыбыз. Чыныгы момун деген кандай болот? Ошолордун баарын өтүп келатабыз. Дагы башка хадистерде толтура айтылган, кенен айтылган. Биз колдон келишинче кыскараак камтыган аяттарды, хадистерди айтып өткөнгө аракет жасап атабыз. Мына 3-чү бөлүгүн баштасак, Ал-Анфал сүрөсүнүн 2-нчи аятынан башталат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Толук чыныгы момун деген кандай болот десе, жүрөктөрү Алла Тааланы эстеген кезде жалынып, жалбарып турат дептир. Коркуп турат. Неден? Ушул ишти туура эмес жасап алып, рия үчүн жасап алып, кожо көрсүн үчүн жасап алып, эртеңки күнү ушул сооп амалга жетпей, Алланын каарына калып калбайын деп. Алла Таала тыйып салып койгон нерселерди аткарып коюп, тозокко кире турган пенделерден болуп калбайын деген жүрөк ойлонуп, эсептеп турса, мына чыныгы момун деп ушуну айтат экенбиз. Сырткы көрүнүш келе берет ал. Тим эле андан өткөн Кудай момун адам жоктой сезилиши мүмкүн. Андай болбойт экен. Негизи биринчи жүрөктөн башталат. Өткөндө аллазина хум фи салатихим хашиун деген аятты айтып бердик. Намаз окуганда хушу узу менен окуйт. Анын мааниси эмне экен? Жүрөгү, Кудайым ушу намазымды кабыл кыла көр дейт, а денеси таскун мындай кыймылдабай турат деген. Өткөнкү айткандай, тияк биягын кашыланмай жок, тырманмай жок. Бирок таба эмес тобо, эгерде денесин кычыткы оору деп коет баягындай. Малдыкын котур дейт. Адамдыкын кычыткы. Ошол кычыткы оору менен ооруган болсо, анда үзүр ал. Себеп ал тырмана берсин мейли. Жок, кээбири атайын привычка кылып алганбы, же атайлай билбейм. Анан тырмана берет, мындан тырмайт, буян тырмайт. Анан бая кулактарын тырмайт. Бул болбойт да, бул Кудай алдында турасың, жаштакай тур, Аллаху акбар. Бөттө. Казыктай кагылып, жаштакай болуп, ушу намазымды Кудайым кабыл кылса экен деген. Хушу узунун тафсирчилер ушинтип чечмелейт. Дененин тып-тынч туруусу, жүрөктүн Кудайга байлануусу. Болду, бүттү. Алла Таала өзү Куранда айтып атат муну. Эшмат Балтабай Тешабайдын сөзү эмес бул. Алла Тааланын өзүнүн сөзү. Эми караңыздар. Ва иза тулият алейхим аятуху. Кур'ани Карим окулган кезде, ал мейли намаздан мурун болсун, намаздан кийин болсун, түндөсү болсун, күндүзү болсун, иши кылып Кур'ан окулган кезде. Ва иза тулият алейхим аятуху. Мына. Задатхум иманан. Ыймандары эмне болуп турат? Толкунданып турат, көтөрүлүп турат деп берилет экен бизде ушунчалык. Кур'ан окубай калган кезде ыйманыбыз басаңдай түшүш керек экен. Неге мен Кур'ан окубай калдым деп кызыктай бошоңдой түшүп. Ошон үчүн адамды кармаган нерсе, мечитке болобу, ыйман мусулманчылык бекем кармаган нерсе бул бирден бир ушу Кур'ан өзү. Анткени зикирдин да туу чокусу ушу Кур'ан. Кур'ан окуганды үйрөнүп алсак, адат кылып алсак болот. Күнүнө эртең менен кийин 1 баракпы, 2 баракпы, 5 баракпы, бирок калбаш керек. Дайым окуш керек. Эртең менен туруп аласыз, балдарды уктап аткан болот, мисалы багымдатта. Үндү да өтө бийик эмес, таптакыр жапса эмес,
акырын балдарга жагымдуу кылып окусаңыз, балдарыңыз угуп жата берет. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фиhi худан лил-муттақин. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله العظيم. Ушинтип окуп атсаңыз, балдарыңызга жакпай эмнеге анан келип Куран окубайсың, анан намаз окубайсың дегендин кереги деле жок. Өзүбүз мамиле менен, ибадат менен далилдешибиз керек. Ошон үчүн пайгамбар айтып атат да: "Вала тажалу буютакум кубура." Үйлөрүңөрдү көрүстөнгө айландырып жүрбөгүлө деген хадис ушундан келип чыгат. Нафил намаздар үйдө көбүрөөк окуп, анан Куран аяттарды окусак, балдарыбыз кулагы менен угуп, көкүрөгүнө жайгашат экен. Анан алар дагы эмне кылат? Куранга болгон мамилеси барган сайын күчөйт экен. Биз ыйманыбызды Куран менен калыптанышыбыз керек. Туура, эртеден кечке зикир чалган кандай жакшы. 1000-ди, 10.000-ди, 100.000-ди чалган жакшы. Бирок ошентип чалып отуруп Курандан да калып кетпешибиз керек. Анткени зикирдин туу чокусу бул Куран. Бүтүшү деле Куран. Анткени Алла Таала Куранды зикир деген. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз мына Куран зикирин түшүрдүк, муну өзүбүз сактап алабыз дейт. Бул Куранды дагы зикир деген мааниде камтыйбыз. Маанисине түшүнсөк да, түшүнбөсөк дагы ар бир тамгасына 10дон сооп берилет. Алиф лам мим жөн эле 3 тамга болуп калбайт. Пайгамбар айтып атат. Алифине өзүнчө 10 сооп, ламине өзүнчө 10 сооп, мимине өзүнчө 10 сооп берет деп атат Кудай Таалам. Өзү ошондуктан эч качан төгүлбөйт. Динге чындап эле даават кылам, үгүт насаат кылам, үй бүлөмдү динге тартам, мусулманчылыкка тарбиялайм деген адам, туура, ар бир адам арабчаны терең өздөштүрө бербейт. Жок дегенде Куранды окуган үйрөнүп алыш керек экен. Азыр YouTube аркылуу, WhatsApp аркылуу ар кандай жолдор менен үйрөнүп, тырышып, диктофондорго запись кылып алып, атайын кайра кайталап, тамганы мисалы 3 ай жаттаңыз. Муунда окуганды 3 ай окуңуз. Анан кичине тажвид эрежелери менен 1 жыл окуңуз. Мейли 2 жыл кетсин. Бирок тажвид менен Куран окуп болот атпайсызбы? Бул аябай сонун нерсе. Мына 75ке чыгып калды азыр. 76га барып калды экен. Бир ажекебиз бар. Сыргатай деген өзү кеси врач, дарыгер. Тырышып жүрүп тажвидтин бар түрүн жаттап алды. Куранды кайра хатым кылды. Көгөрү өжөрүлөнүп отуруп окуп кетти. Ошол сыяктуу бул жаш карга карабайт, жүрөктү берген болсок, Кудай Таалам берип кое берет. Мына ва юфаввидуна амрахум ила раббихим. Иштерин бардыгын Кудай Тааламга тапшырат. Кудайдан башка эч кандай тоокел кыла турган, бул дүйнө ахиретте бактылуулук бере турган бир гана жараткан Алла Таала деп бүтүндөй жашообузду эмне кылабыз? Алла Таалага тапшырабыз. Тагыраак айтканда шариятка. Ушунчалык тоокелди бир гана Кудай Тааламга тапшырат. Анан мунун мөмөсү эмне болот дептир? Сый урматка, күч кубатка ээ болот. Кудай Тааламга чындап өз ишин тапшырып, динге берилген адамдын жүрөгү тынч болот экен дайыма. Кечинде уктаганда да тынч уктайсыз. Ошон үчүн пайгамбарда сахih хадис бар, имам Муслим риваят кылат. Момун үчүн баары бирдей. Мусулман үчүн баары бирдей. Эч качан утулбайт. Дайым эле соопко ээ боло берет. Кандай десе, жакшылык, ийгилик келсе, шүгүр келтирет экен дагы сооп ала болот экен. Кыйынчылык келсе дагы сабыр кылып, дагы сооп алып алат дептир. Ошондуктан ошого даяр болуш керек экен чыныгы момун. Ачууланып, өзүн жоготуп, кыйкырып өкүрүп кетпейт экен. Өзүн кармайт экен. Сабыр кылат, сооп алат экенбиз. Анан бир дөөлөт келсе, дардаңдап, эч жакка батпай, кийимине батпай калыптыр деп атко бизде. Кийимине батпай монда баскандары башкача болуп, каздай болуп басып. Пиңгиби дейбизби, эмне дейбиз? Ошондо болуп басып, адамдар көзүнө көрүнбөй калат. Ак сакалбы, көк сакалбы айырмасы жок баарына. Мына көз башын аңтарып тияк кылып. Ошондой болбойт экен. Мына ошол алсыздыктан, ыймандын диндин таалим тарбиясын толук албагандыктан эмне болуп атат мына көчөдөн? Мына кече жакында колго түштү атат. 2 бала
мушташка, урушка, беттешке кубаты жок. 3 алсыз баланы не кылды? Сабап деле койгон жок. Секирип туруп тээп атат башка бетке. Адамды бет урбайт да өзү негизи. Туура эмес да. Ошол караңгылыктын жеткен чеги бул. Бул туура эмес. Анткени эми бул болгон. Кааласа каалабасак дагы. Мына Советтер Союзунда андан мурункулар деле баягы жыгылган адамды теппейт деп, урушту жеңилди кетип калган. Болду десе тигиси болуптур, болду деп атат деп акырын басып кетип калган да, туурабы? Бирок антип уруш кыла деген маал эмес берди. Негизи жакшы эмес. Динден, ыймандан канча алыстасак, жүрөгүбүз ошончолук коркунучтар тола берет. Балам не болду? Кызым не болду? Россияга кетти эле, Америкага кетти эле, Кытай жака кетти эле, тынч аман болсо экен, бузулган балдарга кошулуп кетпесе экен, кызым бузулган кыздарга кошулбаса экен деп санат атасыз. Эгерде ыйманды, исламдагы таалим тарбияны толук кандуу үйрөтүп бүтүп койгон болсоңуз, жүрөгүңүз тынч жатасыз. Эмне үчүн? Балаңызга ишенесиз. 5 мал намазы бекем. Кызыңызга ишенесиз. 5 мал намазы бекем. Күйөө бала экөө жашнакка жүрөт. Күйөө балаңыз менен ынтымак жашайт деп мына толук ишенесиз. Эмне үчүн? 5 мал намазга бекем отургандыгы үчүн. Бирок 5 мал намаз окугандан кийин дагы жашоого байланыштуу китептерди көп окуган болсо, ошол жакшы. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Алар ушундай толук Аллага тобокел кылган момундар ушундай болот. Адатта намаздарын тургузуп, жана биз берген байлыктан сөзсүз түрдө башкаларга кайрымдуулук жасайт дептир. Зекетин да берет. Бул рухтун зекети, жан дүйнөнүн зекети, бул бир эле намаз. Жан дүйнө. Айтып атпаймынбы мынакей? Закату рухи ас-салату деп тапсирде келип атат. Рухтун зекети бир гана намаз. Демек, рухубузду таза, кыжаалат кылбай, ар кандай туура эмес нерселерге алып барбай, кармай турган нерсе, мүнөзүбүздү бузбай, кебетебизди бузбай, ачууланбай, кармай турган нерсе бир гана намаз. Анткени башка аяттарда келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз ыплас, туура эмес деген нерселерди жана шариатта тыюу салынган нерселерден, ыплас деп тыюу салган нерселерден, күнөө иштерден, бузукулуктардан, сойкулуктан улусуда уят жок дейт, кечиресиздер. Ошондой бирөөнүн үй бүлөсүн талкалап койгондон намаз токтотот деген. Ошого Ибн Касир тафсиринде келтирет. Эгерде 5 мал намаз окуп деле баягы чагымчылдыгын токтотпосо, эки адамдын башын ынтымак жүрүп аткан достордун ортосунда бузукулукту токтотпосо, дайыма будуң чадың менен алек болсо, бирөөлөрдүн көңүл акысын алып алат, акысын бербесе, ушундай кыскасы шариатта туура эмес деп эсептеген нерселерден өзүн токтотпосо, демек ал адамдын намазы кабыл боло элек дептир. Себеби намазы кабыл болгондо жанагындай туура эмес нерселерди кылмак эмес дептир. Демек, ар кимиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мен өзүмө суроо беришим керек. Эй, Бакыт, сен намаз окуп атасың. Бирөөнүн акысын жеген жоксуңбу? Бирөөдөн бир карыз алсаң кайра берип атасыңбы? Бирөөлөргө көңүлүң калтырып, басынтып, текебелем сүйлөбөйсүңбү? Ошону мен өзүм беришим керек. Демек, ушул жерде отургандар ар бирибиз өзүбүзгө суроо берели. Шариат тыюу салган нерседен тыйылып атасызбы? Буйруган нерсени колуңуздан келишинче аткарып атасызбы? Демек, намазыңыз кабыл. Же мечитке келгенде сыйдан келип туруп, чыкыйып келип туруп, жыпар-жыптык кымбат атырдан себинип алып намаз окуп келип, үйүңүзгө барып туруп, картошка, пияз кууруганда үй бүлөңүздү кууруп атасызбы? Кээ бир ошондой го. Сыртта жентилмен. Андан өткөн мыкты адам жок. Үйүнө барсаң, иттин кыялынан да өтүп кеткен кыялычы. Ушунда зиртилдейт. Зиртилдеген жакшы эмес да, мусулманчылыкка жарашпайт ал. Онду чысырап эле ачууланып жарылып кетейин дейт. Эмне ийне басып койсо каны 10 метр кетчү дейт. Атылып детиң дейт. Ал боюнча Алла Таала Куранда айтып атпайбы? وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Эгерде сөзүңдө орой болсоң, мамилеңде копол болсоң,
грубый болсоң, жүрөгүң мерез болсо, лаң фатту мин хаулик. Ей Мухаммад, айланаңда адамдар сага жоламок эмес. Жанагы сен айтып аткан Абу Бакр, Умар, Усман, Али, жана башка сахабаларың бар болмок эмес сенин жаныңда. Эгерде сен зиртилдеп турсаң дейт. Пайгамбарыбызга эскертип атат. Кудай Таалам. Сен ошо жумшактыгың менен, жылуу мамилең менен жеттиң дейт. Ошондуктан дайыма жылуу, жумшак, жөнөкөй болгон жакшы экен. Жөнөкөй десе болгон ошол. Акмак адамдарга килем болуп төшөлүп калбашыбыз керек, такыр эле. Бирөөнүн акысын, бирөөнү кордобоңуз, өзүңүз дагы кордолбоңуз. Чыныгы мусулман ушундай. Пайгамбарыбыз бул дүйнө менен коштошуп атып, ошол салттарды, эрежелерди эмне кылган? Айтып кеткен. Эми Tavba сүрөсүнүн 112 аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Tavba сүрөсүнүн 112 аятында. Чынында бейишке кире турган момундар ушундай болот. Алар дайыма Алланын буйруктарын жеткирем деп күрөшүү менен алектенген. Жана күнөөлөрүн ички күнөө, сырткы күнөө. Сырткы күнөөдөн токтолуп коюш оңой экен. Арак ичпей койсо болот экен. Оңой эле экен. Кудайдын буйругу менен да мунун баары албетте. Бирөөнүн көңүлүн калтырбай түз жүрүп коеюн десеңиз болот экен. Бирок мына ички күнөөнү токтотуш кыйын экен. Кээ бир адатка бирөө жөнүндө мындай экен десе, ал антты да деп кечигип калса, баягы адатынча кечигип калды да деп баягы кээ бир адамда дароо эле, заматта эле тескери ойлогон адаттар болот го. Мисалы, күмөн саноо, бирөө жөнүндө жаман күмөн саноо, жаман нерсени ойлонуу, ушунун баары күнөө да. Ушундан токтолуу кыйын экен. Демек, күнөөдөн тооба кылганда иштен жасала турган, ой менен жасала турган күнөөлөрдү жана сырттан жасала турган, дене менен жасай турган күнөөлөрдү ушу экөөнүн тең эмне кылыш керек экен? Тооба кылгандар дептир. Ошол үчүн кээ бирде мындай болуп калат атпайбы? Сырты жылтылдайт, ичи кылтылдап, баягы ичине эми одоно сөз эми бул. Баягы ичине ит өлүп калгандар бар. Ушинтип коет кыргыздар. Кейигенден бир эле сөз менен айтып койгон кыргыз. Анын ичине ит өлүп калыптыр го дейт. Жаныга шайганда. Болгон баасы ошол. Ошондон Кудай сактасын. Анан ал барып кебетеге чыгат экен. Адамдын ичи бузук болсо, барып кебетеге чыгат экен. Байкасаңыз, мына өңүнөн деле байкалып калат кээде. Демек сырт көрүнүш красавчик болсун, мындай жакын митип келсеңиз, дайыма тескери чукуланып сүйлөй бергендиктен, ошол өңүнө деле чыгып калат экен ошол. Жакшы сөз сүйлөбөйт эч качан. Тасмалда отурасызбы, көпчүлүк менен отурасызбы? Дайыма бир нерсени тескери чыгарып, будуң чадың баарын маанайын бузат экен. Алхамидуна лиллахи фиссарра ва дарра. Жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы дайыма Кудайды эстейт. Жана орозо кармайт. Намаздарына бекем болот. Нафил намазда өзгөчө эмне кылат? Бекем көп окуйт деп. Ким нафил намазды көп окуса, тахажжуд намазды калтырбаган адамдардын сөздөрү таасирдүү болот экен дайыма. Ким тахажжудка бекем болсо. Жана Алла Таала кайсы нерсени буйрса ошол нерсени аткарат, кайсы нерсени тыйса ал нерселерден тыйылат. Мына ушул пенделериңди Алла Таала кайсы нерсени буйрса аткарат, кайсы нерсени тыйса ошол нерсени тыйылат. Ошол пенделериңди ошондо үммөтүңө сүйүнчүлөп кой, эй Мухаммад болот. Булар сөзсүз түрдө каяка барат? Бейишти көздөй кирет. Мына ушул мени сүйүктүү пенделерим. Чыныгы мени сүйүктүү момун пенделерим. Мен буйруган нерсени аткарат, тыйып салган нерседен тыйылат. Деп Кудай Таала эмне кылып койду? Мактап койду. Эми Айша энебиздин хадиси бар. Өткөндө бир хадисти айтканбыз, ошол хадис менен токтотконбуз. Ошол хадисти айтып ана уланталы.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال الفم والفرج. Рыға сүкін қош керек. Фараж десе игілік болып қалады, фарж десе ұят мүмчен айтады. Араб тілде шундай, етиятташ керек тамғаларын. Халақа десе жаратты, халақа десе чачын лысы қылып алды, тақыр баш қылып. Халақа десе өліп қалды. Мында бірдей сияқты болды ғой. Құл аузу бір фалақ сүресі бар ғой сонда, соларда келеді ғой. Халақ десе жаратты, халақ десе чачын лысы қылып алды, халақ десе өліп қалды деген сөз. Ошо үчүн ушу тажвидтерди билбегендер намазға имамдыққа шыққандан қорқынышты да бұл. Ошо үчүн етияттап имамдын ишин талашпаш керек. Имамдын иштери оор. Ошо үчүн азанчылыкка шаш, имамчылыктан качып атпайбы? Мына биздин алхамдулилля имамыбыз бар, сүйүнүп отура беришибиз керек. Ушу дамылабыз жооп берет эки дүйнөдө. Жыргал да. Оңой. Болбосо оор бул имамчылык, кыйын. Алла Таала имамдарыбызга кубат берсин. Эми ошондо пайгамбарыбыздан сурады. Бейишке киргизе турган амалдар бар. Бирок ошолордун эң көбүнчөсү кайсы? Топтоп айтканда. Десе пайгамбарыбыз эмне деди? Таквалла, Кудай Тааламдан коркуу жана мүнөздүн жакшы болушу. Эки нерсе менен бейишке киребиз деп. Таквалык деген түшүндүк да. Кудайга жүрөгүбүз байланат, денебиз жөнөкөй болот. Адамдарды түртүп, ныкып, жана өткөндөгү болуп тепкилеп, жанчып жатып калбайт экен момун деген. Бул болбойт да негизи, жакшы эмес. Ошон үчүн пайгамбар айтат го, эң күчтүү адам кайсы? Ачуусу келгенде ачуусун жута билген адам. Ушу сабырдуу. Ас-сабру мифтахул жанна дейт. Сабырдуулук бейиштин ачкычы деген. Пайгамбарыбыздын да эмнеси бар? Хадистери бар. Эми тозокко киргизе турган амалдардын эң көбүнчөсү кайсы десе, баягы эле сөз. Ооз менен жана эки бутун ортосундагы нерсе деген. Эки бутун ортосундагы нерсе. Зына ишке, күнөө ишке барса, бүттү, тозокко кетет. Жок, өзүнүн ак никелүү аялына барса, барбайт тозокко, иншалла. Ошон үчүн тилди абайлап сүйлөш керек. Тил экенде эле сүйлөй берген болбойт экен. Абайлаш керек. Ошон үчүн Кафиянын шархы Молла Жами деген китеп бар. Грамматиканын туу чокусу. Араб тилинин грамматикасынын туу чокусу. Ошол китепте келет. Найза жарган, жарып кеткен жерге шипа табылат буйрса. Бирок тил, сөз жарып кеткен жерге шипа жок дептир да. Унутулбайт экен да бул. Бир адамдын өмүр бою унутпай турган, керек болсо ахиретте да унутпай турган сыяктуу сөз айтып коюшубуз мүмкүн экен да. Абайлаш керек экен. Ошон үчүн сөздү ойлонуп сүйлөш керек экен. Ошон үчүн ойлонбой сүйлөсөң, кыргыздар ушунун баардыгын бир эле сөз менен бүтүрүп койгон, макал менен. Ойлонбой сүйлөсөң, онтобой ооруйсуң дейт. Онтобой. Да башкача түрлөр айтылат. Ушундай оорусаң ондосоң жакшы го. Сыртыңыздан зыңкыйып жүрө бересиз, здоровойдой болуп көрүнүп жүрө бересиз. Бир ичиңиз ушундай ойлоо нары бери толгонот экен. Эмне үчүн? Атаң көрүп баланча адамдын көңүлүн калтырып койгон мен. Ошо эмне болор экен эми деп өтүп кеткен болсо алдагы. Эми Умар Айша энебизден хадиста Раваху Абу Дауд, имам Абу Дауд риваят кылган. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам якул: "Иннал му'мина ла ютрику би хусни хулуқихи даражата ас-саимил қаими." Албетте, момун адам Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам минтип айтып атканы мен уктум дейт. Ким? Айша энебиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам минтип айтып, кантип айтып аткан? Азыр айтат. Албетте, момун адам жакшы кулк мүнөздүү болуу менен дайыма ороза кармаган, анан дайыма тахажжуд окуган адамдын даражасына жетет дептир. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөздүү болгон бул кыйын экен. Токтоо, күлүп, бирөө тура эмес сөгүп алса дагы күлүп койсоңуз, бүттү уялып жаман эле болот экен. Азыр жакшы, мына машинаны ачып алып, түкүрүнүп кете бергендер азайып калбадыбы, туурабы? Мүнөздөрү оңоло баштады. Мындан кетип алып туруп, бакалашкасын ырытып бергендер азайып калды. Эми бар анча-мынча дагы деле көңгөн адат ырытып коюп кете берет.
Алген тазалайды білмеймін. Арыққа чыдағандар бар, атайын басып келіп, баклажканы алып алады. Издеген арық бе, мына кетіп арық қыртайды. Ал таштанның орындасы емес та, аярдан суаға тұрған жер болды өзі. Издеп бар ырықтату жерге. Жаңа арыққа. Деңгел жоқ. Мектепте тәлім тәрбия не қылған емес, китеп оқып алған, өзін-өзі сыйлап алғандар ошондай болот экен. Эми Умар разияллаху анху не деген? Ушунчалык сонун сөздөрдү айткан. Халитун наса бил ахлaqi. Адамдарга жакшы мүнөзүңөр менен аралашкыла дептир. Мурантып келип омурлап келип түртүп кетпей, жакшы кулк мүнөз менен мында кирип барыңыз дейт. Анан карап алып, оны тиктеп тура бербей. Ассаламу алейкум деп. Кейбирлер болот, мечиттин капталына жабышып алат. Кирген мында тура берет, тиктеп тура берет мондай. Качан намазга кирип кетип анан кутуласың андан. Жок, тиктеп тура берет мондай. Кашайып тиктеп тура берет. Көз укмуш болгон. Андай тура эмес да, негизи карабаш керек. Кээ бир жанагы нерв чукалар болуп калышы мүмкүн, глазной врач болуп калышы мүмкүн ошол. Баталанан көз дарыламай башталат анан. Кереги жок. Кудай таалам сонун кылып дарылап коюшу мүмкүн. Алды көзүңдү айка тиктебе, Куранга тикте, жакшы көз карашка тикте, дүйнөгө тикте, ааламдын өнүгүүсүнө тикте депчи. Бирөөлөрдү коркутуу үчүн берген эмес да бул көздү. Ааламды көрүш үчүн берген. Адамдарды жакшы мүнөз менен, амалдар менен байлап койгула дептир. Мен мусулман экенимди мамиле менен, иш менен көрсөтсөм, мына чыныгы эркек мусулман мынау дейт экенсиз да. Эми Анас ибн Малик мындай дейт. Иннал абда ла яблугу би хусни хулуқихи а'ла даражатан фил жанна. Албетте, Анас ибн Малик билесиздер, сахабалардын эң кичүү сахабалардын бири бул. Албетте пенде жакшы кулк мүнөз менен бейиштин эң улуу даражаларына жетет. Ва хуа гайру абидин, ал аябай ибадаткөй болбосо деле дептир. Нафил намаз деле окубашы мүмкүн. Түннү бою намаз деле окубашы мүмкүн. Бирок мүнөзү алтын да, алтын. Ошондой болгондугу үчүн Фирдаус бейишинин эң өйдөңкү даражасына жетет дейт. Анас ибн Малик, пайгамбарыбыздын эң мыкты сахабасы. Колунда 10 жыл тарбия алган сахаба бул. Эми караңыз, бул жагы чатак. Ва яблугу бисуи хулуқихи асфала дарки жаханнам. Кулк мүнөзүнүн жамандыгынын себебинен тозоктун эң түбүнө кирет. Ва хуа абидин, түнү бою ибадат көй болсо деле дептир. Түнү бою ибадат көй болсо деле, кыялы ит болгондуктан, начар болгондуктан, мүнөзү копол, орой болгондуктан, тили заар чачып тургандыктан, жыландын заар чачкандай, уусундай болуп. Ошондо адамдар эмне болот дептир, тозоктун түбүнө кирип калышы мүмкүн экен. Эгерде ал түнү бою ибадат көй болсо да. Ошон үчүн тил менен муну мамилени абайлаш керек экен. Контролдоп. Ошон үчүн Юсуп Баласаган бабабыздын сөзүндө бар го. Сөзүм сүйлөгүчө өзүм кожоюммун. Сүйлөп бүткөн сөзүм, сүйлөп бүткөндөн кийин сөзүм. Босогодо турган арыстан сыяктуу дептир. Чыга албайм, эч жака кача албайм дептир. Ошон үчүн мына сөзгө, ар бир сөзгө анализ бериш керек экен. Бейишке алып кетеби же тозокко барып коюшу мүмкүнбү деп. Ана Хасан Басир рахматуллахи алейхи сөзү менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Ушу менен маселени жыйынтыктап алыңыздар. Мен саа хулуқуху аззаба нафсаху. Мен саа хулуқуху аззаба нафсаху. Кимде ким мүнөзүн оңдобостон анын мүнөзү начар болсо, кимдин мүнөзү жаман болсо, өз напсисин өзү кордогон болот дептир. Бул дүйнөдө да кор болобуз, ахиретте да кор болот экенбиз. Керек болсо үйдө чогуу жашаган бала чакабыз да чай ичпей калат экен. Мүнөзүбүз начар болсо. Чай ичкенде балдак чай ичкенден кийин дара талып аткандай кекиртегине чейин мына тишин төрүнө чейин чакап ичкендер бар го. Привычка кылып, адат кылып. Ошолор да болбойт да, жийиркенип калышы мүмкүн дарактагы. Жөн ич, акырын ич. Дара талып атканда чакап коюңуз. Мынакей кекиртекке чейин. Боло берет. Бирок чай ичип атканда кереги жок. Жакшынакай чай ич керек. Шорпо ичип аткандай чайды ичпеш керек, акырын ич керек. Элди карап анан минуттан тишти чукулап отуруп алгандар бар. Ана адамдын бетине карап кекиргендер бар. Ушулар болбойт да негизи. Секин, акырын, үн чылпылдатпай жеш керек экен. Ушулардын баарын үйрөтүш керек экен. Антпесек, ошол жагынан да мүнөзүбүздү оңдобосок, бала чакка жана башкалар эмне болот экен?
эч качан биз менен ошо чай ичпей коет экен. Сөзүбүздү ушу менен жыйынтыктайлы. Жанагы керек болсо чай куйганда дагы пияланын чекесине чай куйуш керек экен. Чай момнойнон айланып түшөт экен. Ортосуна куйса, чай аттын заарасына ыргылып не болуп кетет экен? Көбүрөп кетет экен. Ошо үчүн илгери аксакалдар эмне кылган? Мә өзүң иче бер деп пияланы ыргытып берген кээ бири. Тарбия болуш үчүн. Ошо үчүн пияланын чекесине коет экенсиз. Чай момнойнон айланып түшөт экен да, мындай. Амин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана. Алла Таала бардыгыбызга күч кубат берсин. Денебизге кандай кубаттуулук зарыл болгондой басканда, акылыбызды иштеткенге да Кудай Таалам илим кубаты менен толтурган болсун. Бузук нерселерди ойлонгонго убакыт калбасын. Колубутубузду пайдалуу иш-аракеттер менен алектендирсин. Бузук иштерди жасайын десек, ошого убактыбыз да жетпей калсын. Дайыма анан Куран оозубузду илим билим менен өнүгүү менен алектендирген, ошол менен сүйлөгөнгө алектендиргенге насип кылсын. Бирөөлөрдү керек болсо сөккөнгө да убактыбыз калбай калсын. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmatika. Assalamu alaykum.